Мекенди коргоо деген ыйык сезим менен жоопкердик милдетин өтөп, жеңиш күнүн алып келген аталардын катарындагы Жолдошбай Дөталиев өрнөктүү өмүр сүргөн. Көз өтсө да артында калган уул кыздары ата жолун жолдоп эл кызматында. Атабыздын накыл кеби, тарбиясы эмгекке үйрөттү дешет уулдары. Бул киши көп нерселерди айтаар эле, кан кечтик, караңгыда кетип баратып, суу сап чаңкап, суу ичсек ошондо кан чээрлек деп ошентип айткан эле. Бул ошолордун эрдиги менен, ошолордун эмгеги менен ушул заманды көрүп атабыз деп ойлойбуз да. Өзү 13 баланы өстүрүп чоңойткон, 5 эркек, 8 кыз, ошонун баары илим билим алып. Согуштан кийин кичи мекенине кайтып келип, айыл чарбасында үзүрүлүү иштеп, кой кыркуу боюнча социалисттик эмгектин ударниги болуп, 2 жолу Москвадагы бүткүл дүйнөлүк көргөзмөгө катышкан. Оренбург ыкмасын өздөштүрүп, оргочор асыл тукум кой чарбасын өнүктүрүүгө зор салым кошкон. Өзүнүн эмгегин сиңирип, мамлекетке дагы бала чакасынын эмгегин сиңирип, мына ушундай жакшы жыйынтык менен жакшы күндөр менен жүрүп отурабыз. Небере чөбөрөлөр көбөйдү. Демек бул биздин ата энебиздин абдан чоң, зор эмгеги, ушулардын берген тарбиясы бул биз үчүн абдан сыймык. Ошондой эле бул кишинин ата небере чөбөрөлөрү уже ушул тукумдан тукумга улап, ушул жакшы иш-чараларды өткөрөт деген ой менен биз ушул иш-чараны кылып отурабыз. Өмүрлүк жары менен 50 жылдан ашуун бирге өмүр сүрүп, 13 баланы татыктуу тарбиялашкан. Балдарынын ар бирине билимдин жана эмгектин зарылдыгын үйрөтүп, өрнөктүү ата эне болуунун бийик үлгүсүн да көрсөтүшкөн. Айылдын алдыңкылары болуп, ошол кездеги кой кыркуунун жакшы методдорун айылга жайылткан киши болуптур. Кийинки жаш муундар ошо биздин мурунку тарыхты унутпасын деп, келечекте биздин балдар ушул аталардын кылган иштери менен, эмгектери менен ошолорду даңазалап, ошолордогу патриоттук сезимди тарбиялоо биздин максат. Иш-чаранын алкагында райондук деңгээлде футбол сүйүүчүлөр арасында спорттук мелдештөө өткөрүлдү. Ардагерден тараган урпактар жеңиштин 80 жылдыгынын урматына атасынын 100 жылдыгын белгилешти. Жанара Сагындыкова, Нурдин Нурманбетов, Мадина Бакирова, Жетөгүз району.